Розаның кызыл розасы. Бир нече жыл бою деңиз кызматында эмгектенип, суу ортосунда жашап жүргөн аскер адамы бир бейтааныш айым менен кат жазыша баштайт. Жашоо тууралуу жагымдуу саптарды камтыган ал каттар орто жаштагы аскер адамына кубат берип, жан дүйнөсүнүн жалгыздыгын билдирбей, кубаныч тартуулайт. Роза аттуу ал айым ошентип күзгү көрүнбөгөн жарык болуп жашоосуна кирет. Деңиздеги көп жылдардын акыркы 3 жылы кат жазышууга кетип, эми бул бейтааныш айымдын каттарысыз өмүр сүрө албасын түшүнөт да, аскер адамы өзү билип билбей арзууга кабылат. Акыры деңиздеги кызматынын бүтөөр убактысы да жакындап, экөө деңиз жээгиндеги кемелер токтоочу жайдан жолугушууну макулдашат. Сиз мени оңой эле табасыз. Менин колумда кызыл роза болот, деп жазат айым. 3 жылдан бери бир дагы сүрөтүн салбады. Келбети кандай болду экен? Өңү чырайлуубу же сертпи? Толукпу же арык чырайбы? Мага жагабы же жакпайбы? Мындан аркы турмушум кандай уланат? Деп күнү түнү ойлонгон аскер алардын кемеси жээкке качан жетип калганын байкабай калат. Мына жолугушуучу аянтча, сүйлөшүлгөн убакыт. Бир маалда колуна роза гүлүн кармаган аялды көрдү. Бирок эмнегедир өзү күткөндөй болбоду. Аялдын жаш курагы өзүнөн улуу экен. Жүзүндөгү бырыштар да ор турмуштун издерин берип, турган турпаты чыйрак эмес. Эркек ойлонуп калды. Байкамаксан болуп кетип калсамбы деген ой мээсин бир серпип өттү. Жок, бирок ал антпеди. Качып кетүүгө ички ыйманы жол бербеди. Ал мындай мамилеге татыктуу эмес. Жок дегенде учурашып сүйлөшүшүм керек деди да. Кемеден түшкөн топ аскерлерди аралап, аялды көздөй басты. Кантсе да 3 жыл бою менин ички дүйнөмдү, жалгыздыгымдын бөлүшүп, жашоонун сырларын баяндап, чын ниети менен кат аркылуу жакшы мамиле кылган аялга кантип учурашпай коем? Деп ойлонгучу анын жанына жетти да, өзүнүн ким экенин тааныштырып учурашты. Анда аял дароо эле: "Сиз адашып калдыңыз. Роза тетигил жерде турат", деп жылмайып, колун эркектин ийининен ары созду. Аркасына шарт бурулган эркек так эле өзүнүн тушунда маңдайы жылдыздуу, өң келбети сулуу, калың чачын төбөсүнө тыкаан түйгөн Розаны көрүп, жүрөгү кабыдан чыгып кете жаздады. Эки адамдын көз караштары тиктеше түштү. Жүрөктөрүндө пайда болгон алтын жипчилер кургак жер менен деңиздин ортосундагы аралыкта экөөнү бекеринен бириктирбегенин дароо түшүнүштү. 60-тардагы аялга Роза гүлүн карматып койгону бул Розанын сыноосу эле. Кокус эле эркек бурулуп качып кеткенде анын адамдык мамилесинин пасттыгы көрүнмөк. Розанын түшүнүгүндө адам өзүнүн адамгерчилиги жана түшүнүгү менен гана өз бактысын жолун ачып келе алат. Сүйүү бул ички ыйман адептин гүлдөрү. Адамдын туруктуу ыйман адеби болбосо, куттуу сүйүүсү да болбойт. Василий Сухомлинский, советтик педагог, балдар жазуучусу, аягы.